урматтуу төрага. Анан бизде коноктор бар экен, Шайлоо Атазов деген. Саламатсыздар, Кундуз урматтуу Кошалиевич. депутаттар. Буларды да сыйлап койгула, булардын жазуусу боюнча берели. Урматтуу министр, мен суроодон баштай берейин, сиздин убактыңыз тар экен. Биздин төрагабыз айткандай. Чындыгында биз сырттан алып жаткан карыздын 50%-ын ушул Минтрансқа алганбыз да, ушул күнгө чейин. Мамлекет болгондон бери. Аны өзүңүз жакшы билесиз. Бирок акыркы жылдары сиз келгенден бери бир аз алдыга жылды да, жылды айтсак жарашат. Өзүңүз аны соцсеттерде де реклама алып көргөнсүз атасыз, башка алып атасыз. Кээ бир кемчилик жактарыңыз дагы бар. Башталган жерлер кайра башынан болгон жерлер деле бар. Мен сизге суроо берейин. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз да, титулга киргизилген жолдордун бардыгы буюрса быйыл бүтүрөбүз деп. Жана ошол менен бирге президент айткан районду бириктирген жолдор болсо, чоң жолдор болсо, 5 километрдин өдөсү болсо аткарыла деп. Ошентип айтып өттүңүз да жана туурабы? Ошол боюнча мен сиздерге кайрылгам. Ош шаар боюнча кайрылгам. Бул жерде титулга киргизилген да. Жапалак жол билесиз да. Ноокат району менен Араван районун бириктирген жол. Мен сиздерге 9 километр 200 кен деп берсем, сиздер ошол ДУ менен тактап, алар сиздерге 7 километр деп жазып берсе, сиздер 6 километр киргизипсиздер да. 1 километр жол шагал боюнча калып кетеби? Ошону сиз көзөмөлгө алыңыз. Ошону 7 кылып киргизиле. Жана ошондой эле 1 метр дагы асфальт баштала элек. Ушул күндө бул боюнча мен сизге өзүңүзгө да 2 жолу кайрылгам. Не үчүн баштала элек ошол боюнча айтып койсоңуз? Бул 2 районду бириктирген чоң жол. Жапарач, эми азыр өзүңүздөр билесиңер, бул Минтранс болсо былтыр башка немелерде болсо подрядка берип койчу экен. Азыр болсо Минтранс бул жолдун баарын салып атканыбыз өзүбүздүн күчүбүз менен салып атабыз да баарды жолдун баарын. Ошол себептен бияктан болсо техникаларыбызды жака приоритеттин жолдор деп мына Ош Ноокат жолуна салып атабыз. Нарын Баятов деген жолуна салып атабыз. Ошондой эле тиги неме чоң жолдун баарын өзүбүз салып, ошол себептен очередь менен келе атат да. Ошол себептен очередь жеткенден кийин буюрса баарын салабыз деп айтып мен жана айттым го жогоруда. Ошондой менен буюрса план менен келе атат. Азыр сиз айткан жана жапалактарды ошо биз уже команда бергенбиз, жана ямочныйларын баштап выравнивающий маркетинг түздөп берели, асфальтка дайындап берели деп. Дайда. Бул чоң жолдордун бири да, 2 районду бириктирет. 2 районду бириктирген жол. Барып мен өзүм да көрүп келгем ал жолдорду. Анан ошол жерде сиз барып көрүп келген болсоңуз, эмне үчүн 1 километрди калтырып коесуздар? Толук асфальттан асфальтка чыкканга чейин 7 болсо, силер 6 километр эле киргизип койдуңуздар да. Мен 9 деп кайрылган болчумун. Бул жерде ДУлар да айтып жатат, биз 7 километр деп бергенбиз. Точно өлчөп, булар 6 деп бизге киргизди деп. И быйылкы жылы 4 километр гана кылабыз деген пландар болуп жатат деп айтып жатат да ушул күндө. Мен сизден сурап этим, урматтуу мырза. Ушуну көзөмөлгө алсаңыз. Мен 6-соцтан бери айтып келе жатам. Бул жол иштебесе, Ош Араван жолу да талкаланат. Жана ошондой эле Ош Араван жолунда жазгам. Ал дагы титулга кирген бул жердечи. Турат, ал дагы баштала элек да. Ош Араван жолу болсо ал жана немеде проектсин чийип алынса, билесиз да, ошол жактан жолду азыр салып койсок эле кайра суун баарын каптап ошол жакта өзүңүз билесиз го, жакшы суун баары аябай каптап турат го негизи. Ошон үчүн биз баарын тең неме кылалык деп атабыз, лотогун баарын тең караштырып, бүт баарын тең ошо карап туруп, ошол жолун салалык деп ошо проект чыгарылып атат да. Ошол жолду убактылуу неме кылыш үчүн жапалакты бүтүрүшүңөр керек да. Бул запас жол да. Ошол жол менен каттап турат. Болбосо Ош Араван жолу дагы жапалактын ички жолдордо талкаланып бүттү. Ошон үчүн биз жакын эле ушул элге барып жолугуш өткөрүп келдик август айында. Ушул маселелерди айтты да. 2 жол тең турат да. Эч болбосо бир жагын оңдоп туруңуздар. Ош Араван жолун же болбосо жапалактын ичин. Өзүңүз менен да сүйлөшкөм, ушуну көзөмөлгө алып аягына быйыл ушуну толугун 6 километр эмес 7 километр кылып аягына чыгарып берсеңиз. Себеби ошондо эч кандай 1 километр жол ортодо калбайт да, толук бүтөт жапалак жолу. Жана ошондой эле титулга кирген объектилерди айтып берейин сизге. Мына учарда киргизилген да. Учардын башынан баштап каналды бойлоп Ош Ноокат жолуна чыгып кеткен 3 километр жолду айтканбыз. Ал дагы баштала элек да, ушунга чейин. Ал боюнча мен экөөбүз жеке сүйлөшкөнбүз. Мен комитеттин ошондо айткам, ушу жолду бүтүрбөсөк болбойт деп сиздин немеңиз менен титулга кирген да. Ал дагы башталбай турат. Өтө бузулуп кеткен жол, өтө жаман. Ошону жазып алсаңыз, урматтуу Тилек мырза. Быйыл булар бүтпөсө болбойт. Жапалактын жолу, Ош Араван жолу жана Учардын жолу. Булар трассадан, ар жактан шаардан районго чыгып кете турган жолдор.
жана ошондой эле мен Наримандын жолун айттым эле, Кара Сыр районуна караштуу Нариман айыл өкмөтүнүн жолун айтсам, бир 3 километрдей бузулуп кеткен жол бар да, аябай. Поезд жолдон өткөндөн кийин. 1 километрин кылыпсыңар да, калганы калып калыптыр. Ошону дагы бир 1 километр улап койсоңор, аягына чейин чыкмак да. Аны өзүңүз эле жакында барып көрүп келдиңиз болуш керек. Ошол жолду дагы Кара Суунун ичиндеги жолду карап койсоңуздар, Нариман айыл өкмөтүндөгү. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн ички жолдору дагы чынын айтканда Ош шаарынын 20% жолу Кара Сыр районуна кирет, Төлөйкөн айыл өкмөтүнө. Ошол жолдордо аябай бузулуп кеткен. Аябай жаман. Эми мен ал боюнча да жазгам. Бул жерде каражатка байланыштуу кийинки жылга карайбыз. 2023 жылы утурумдук оңдоо иштеринин эсебинен оңдойбуз, тейлейбиз деп турасыңар да, жатасыңар. Бирок ал жерде ямыштый ремонттар болду. Ошону да бир көзөмөлгө алсаңыздар.